Саламатсыздар урматтуу футбол сүйүүчүлөр, сиздер менен Sport Life программасы. Биз сиздер менен бул жолу Ош шаары жана Ош облусундагы футзал боюнча биринчи лиганын оюндарына назар салабыз. Өткөн турда сиздерге 7-чи тур оюндары тууралуу айтып бергенбиз. Бүгүн демек 8-чи турга токтолмокчубуз. Демек биз баштадык. 8-чи турдун биринчи жуптук оюну Биримдик менен Sunrise командаларынын ортосунда болду. Ал эми турнирдик жадвалдагы абалы экөөнүкү тең дурус эмес. Биримдик 7-чи орунда баратса, Sunrise 11-чи орунда калган. Командалардын бул жолку беттеши тууралуу сөз кыла турган болсок, биринчи бөлүктө эки жаат тең бирден гол киргизип, эсепте тең чыгышты. Экинчи бөлүктө да биринчисинен анчейин айырмаланган жок. Дээрлик бирдей оюн жүргөнү менен Биримдик оюнчулары бир гол тебүүгө жетишип, беттешти 2-1 эсепте жыйынтыктап коюшту. Экинчи жуптук оюн Валенсия менен ДЮСШ ортосунда болду. Эки команда турнирдик жадвалда бир упай эле айырмачылыгы бар. Бул жолку беттешине токтоло турган болсок, ДЮСШ биринчи бөлүктө чабуулда көбүрөөк оюн алып барып, өз эсебинде 4 гол жазып алышты. Валенсия оюнчулары биринчи бөлүктө жалгыз бир гол тебүүгө араң үлгүрүп, биринчи бөлүк 4-1 менен жыйынтыкталды. Экинчи бөлүктө болсо Валенсия оюн жүрүшүн өзгөртүп 3 гол тебүүгө жетишсе, ДЮСШ чечүүчү таймда гол жарата албады. Ошентип алгач, ДЮСШ командасынын үстөмдүгүндө өткөн оюндун жыйынтыгы тең чыгуу менен аяктады. Кийинки оюн Архитектура менен Динамо УВД ортосунда болду. Бул эки команда быйылкы сезондо лидерлер экенин белгилеп өтсөк, ашыктык кылбайт. Ош облустук ички иштер башкармалыгынан чыккан Динамо УВД турнирдик жадвалда биринчиде болсо, Архитектура 3-чү орунда келатат. Командалардын 8-чи турдагы беттешине токтолсок, эки жаат тең биринчи бөлүктө бирден гол тээп, эсеп 1-1 тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Экинчи бөлүктө биринчисинен анчейин айырмаланбады. Архитектура командасы да, ички иштер кызматкерлери да 3төн гол жаратып, бул жолу тең чыгышты. Бул жолу Жапалак командасы Юнитрасқа кезгелди. А бирок турнирлик жадвалда эки команданын айырмасы бар. Юнитрас экинчиде болсо, Жапалак командасы азырынча 5-чи орунда баратат. Командалардын 8-чи турда оюну тууралуу кеп кыла турган болсок, Юнитрас биринчи бөлүктө эле үстөмдүгүн көрсөтүп 4 гол киргизе алса, Жапалак оюнчулары 2 гол менен чектелди.
Экинчи бөлүктө жапалак эсепти теңөөгө болгон мүмкүнчүлүгүн салып 3 гол тебүүгө жетишти. Анткени менен Юнитрас оюнчулары да экинчи бөлүктө дагы 2 ирет гол жаратып, эсепти 6-5ке жеткирип, 8-чи турдуда жеңиш менен жыйынтыктап койду. Сегизинчи турдун акыркы оюну Арамандык Эрке Кашка менен Ак Жол командасынын ортосунда болду. Эрке Кашка 7-чи турдун жыйынтыгы менен 8-чи орунда болсо, Ак Жолдун көрсөткүчү бир аз жакшыраак болуп, бул команда 4-чү орунда келатат. Өткөн жылдын чемпиондору аталган Эрке Кашка командасы буга чейинки оюндардан 3-өөнү жеңген болсо, Ак Жол 7 оюндун 5-өөнүндө жеңишке жеткен. Командалардын бул жолку беттешине токтоло турган болсок, биринчи бөлүктө 2 жаат тең 3төн гол жаратып, тең чыгуу менен жыйынтыктады. Экинчи бөлүктө болсо турнирлик жадыбалда абалы начар болгон Эрке Кашка голдор санын ашырып жатты. Ал эми Ак Жолчулардын аракетинен жыйынтык чыкпай, өз эсебин өзгөртө албады. Экинчи бөлүктүн аягында оюн эсеби 7-3 болуп, 8-чи турду Эрке Кашка жеңиш менен жыйынтыктап койду. Сегизинчи турдагы оюндардын жыйынтыгы менен турнирлик жадыбалга көз салалы. Биринчи орунда Юнитрас командасы 21 упай менен келатат. Ал эми экинчи орунда Ош облустук ички иштер башкармалыгынын Динамо УВД командасы. Бул командада азырынча 19 упай бар. 17 упай менен Архитектура 3-чүдө, Ак Жол командасында 15 упай бар. Бул команда азырынча 4-чүдө. Сапат Глобал командасында 13 упай бар. Ал эми биримдик Эрке Кашкада дагы мына ушундай эле көрүнүш. Бул командалар азырынча 5-чи, 6-чы, 7-чи орундарга жайгашты. Ал эми Жапалак командасы 8-чи орунда. Бул командада азырынча 10 упай бар. ДЮСШ 7 упай менен 9-чу орунга жайгашса, Валенсия 6 упай менен 10-чу орунда келатат. Ал эми Санрайз 11-чи орунда. Бул командада азырынча 4 гана упай бар. Биз мына ушун менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканча сак саламатта туруңуздар.